Assalamu alaikum жамаат. Буга чейин айтып кеткендей, Жалбар шаарындагы окуп жаткан Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка өлкөлөрүнөн келген студенттер жана мугалимдер дайым ушул элге, кыргыз элине дайым кайрымдуулук кылып турушат. Ошол студенттердин арасынан бирөөсү видеолорубузду көргөнбү, ошо бизди өздөрү издеп тауып кайрылган экен WhatsApp аркылуу. Ушундай муктаждарга жардам берип турайлы, жумасына, аптасына депчи. Макул деп жолуктук бүгүн. Анан акчасына жараша ушундай бир 3 үй бүлөгө ылайык продукт алдык, көп деле акча кеткен жок. Эмне болсо да студент да. Бирок туруктуу кылып турайлы дейт, өзүм дайым эле туруктуу кылып келем дейт. Анан үй бүлөлөрдү табышым кыйын дейт да, баары местный эмес да. Анан ошого продукт алдык бүгүн. Ушул тизмеде көрсөтүлүп тургандай жакшы, мындай жаш болгону менен кайрымдуу, кичпейил мусулман бир тууганыбыз экен. Негизи эле Арим ар кандай дей берет, бирок Индия, Пакистандан келген студенттердин арасында жакшы, кайрымдуу адамдар деле көп, эми анча-мынчасы эле болбосо. Ошентип биз үй бүлөлөргө таркаттык. Бул келин ошол күйөөсү жок, балдары менен жалгыз жашайт. Ошо жумушу жок, эптеп-септеп тиричилик кылат. Биз деле ошо биринчи убакта таамирбиз. Андан кийин биз атасы каза болгон, апасы дагы жок. Ошол 5 баланын үйүнө келдик. Тайнеси буларды карайт. 5 бала ошолорго булар деле ыраазы болуп батасын берди. Жалоотта турушат. Андан кийин 3-үчү үй бүлө дагы бир күйөөсү жок келинге келдик. Ал деле ошо күйөөсү жок, балдары менен өзү жашайт. Ошо кыйналып жашат. Так, бисмилля. Сегодня 23 декабря 2021 года. Это вот наш брат мусульманин, зовут Мухаммад Джафар, да? Да. В Джалабаде учится, 23 года, из Индии. Он русский понимает, кыргызский не понимает. Кыргызский не понимаешь, да? Чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Вот он ради Аллаха Ихсан делал сегодня нескольким семьям продукты. И вот, сколько тебе лет? Я 23. 23, да? Ты в Индии, семья мусульманин полностью, Да. да? Намаз скольки лет читаешь? С 9 лет, да? Да. Твой мать, там, семья, родители там... Да, Индия, я Индия, вообще да? подарок отдам. Машаллах, машаллах. Там это, твой мать, сколько, устаза, да? Да, я мама устаз. Устаза, да? Она Учит, Куран учит, да? Куран учит. Сколько? 36 человек там придет, там вообще читает. 30-50 человек? Да. У вас дома приходит, да, домой? Да, дома приходит, мама это бесплатно читает. Учит. Устаза, да? Устаз. Машаллах. А ты сам с 9 лет учишь Куран, намаз? Да. Я сейчас удает вообще закончил Куран, я читаю. Машаллах, Куран закончил, да, хатым, да? Да. Машаллах, джазакаллах хайран. Вот ушол неме урматтуу мусулман туугандар, бизде Жалоотто 1,5-2 миңге жакын Индус, Пакистан, Бангладештен келген мусулмандар, мусулман эместер окушат, жашашат. Алар өтө кайрымдуулук кылышат экен. Биз көп эле көрдүк, андайды былтыр деле кылышты. Ошолор бул өзү мусулман мени таап келип, бир 2-3 үй бүлөгө продукт кылып коелу жаныман деп, азыр бүгүн 3 үй бүлөгө таркаттык. Видеолорунда көрөсүңөр, ошол бөлүшүп коеюн дедик ушул маалымат менен. Алла ыраазы болсун.